Өлкөбүздөгү жаш кыздар кыска кийим кийип көчөлөрдө жүрүп, жаштар кайда бара жатат? Ошо кыздардан сурагыла. Мындай кийинип алып каяка баратасың дегиле да. Мен кайдан билем каяка барасың? Кийим сатуучуларга өлкөдөн кыска кийим саттырбай койсо болот. Бишкектен Оштон Бишкекке зарыл жумуш жок болсо пока 1-2 күн чыкпай эле туруш керек экен. Ал эбилдин башталышы. Кырдаал ушундай болуп атат. Таласта тизеден кар жаады. Видео Көпүрө базар айылында тартылган. Катталуучу кардын калыңдыгы 40 сантиметр экенин айтты. 2025 октябрь Орсарда шеркесте автоунаа жолунун 78-70 тонна чакырымдар аралыгы андай кадрлар үстүнө автоунаа менен немеси түштү. Ауы дейт үстүндөгү машина. Жыйынтыгында 4 адам каза болуп, бир адам Tezlerden uzatmak bölümde. Süper. Başladan çağırıp verip biz çağız bakterlerini ötkörüp verdik. Kançalık mağa kıyınçılık bolbosun. Men satkınlıkka hiç kıçan bargan emesinin barbayım da. Satkınlık adamın жүрөгүндө болот. Эгер адамдын жүрөгүндө саткындык деген бир сезим боло турган болсо, ал адамга сен канча жардам бербе, канча жакшылык кылба, ал адамды канчалык бийиктикке көтөрүп койбо, ал адам сөзсүз сатат. Сатат. Убактысы келет, моменти келет, ага ыңгайлуу болот. Ошо маалда сени сатып кетет да. Бул саткындык жүрөктө. Ошол эле мезгилде саткынчылыгы жок. Ак кызмат кылуу, ак жүрөктүк дагы жүрөктөр да. Бул адамдын бир ситуацияга байланыштуу пайда болуп калбайт. Бул саткындык деген жаман оору илдет. Мен ошол нерседен жийиркенем. Кээ бир адамдарда саткындык деген маселе көп жылдар жашайт жүрөгүндө. Аны билбей калышы мүмкүн. Коом, чекедегилери, достору, жакындары, бир туугандары билбеши мүмкүн. Бирок убактысы келгенде ошол адам сатат. Себеби баягы саткындык деген жүрөгүндөгү аждар ойгонот да. Моменти келгенде ойгонот. Ошондуктан ушул нерседе мен өтө жийиркенем. Канчалык мага кыйынчылык болбосун, канчалык мага оор болбосун, канчалык чыдагыс бир кыйын моменттер болбосун, турмуштагы бир учурлар болбосун, мен саткындыкка эч качан барган эмесмин, барбаймын да. Мени көтөргөн, мени колдогон, бир кайсыл бир деңгээлде жакшылык кылган бир дагы адамды өрүмдү сата элек, сатпаймын да. Урматтуу кыргыз элим, чет өлкөгө операцияга чыгам жакында. $15,000 керек болуп атат. Алла ыраазычылыгы үчүн жардам берип коюңуздар. Балдарым үчүн жашап келем. Ошондо эле кызыгы калбады. Акыркы күндөрү ушу балдарым эле жашап калдым дегендир. Менден карыз эмессиздер. Алла ыраазычылыгы үчүн жардам берип коюңуздар. Балдарым үчүн чыгуудан, айласынан интернетке жардам сурап. Мбанк Алина деп чыгат, Сбербанк Замира деп чыгат. Айла кетип жардам сурап чыгуудан сиздерден сураныч. Алла ыраазычылыгы үчүн жардам берип коюңуздар. МВД, бул биздин токтом кабыл алганына канча болду билесизби? Жылдын 23-июнда кабыл алынган. Канча болду ушунда? 3 ай болду. 1-октябрда токтомдун аткарышы боюнча маалыматты беришиңер келгиле. Биз силерди токтомду аткарды деп тапсак болобу азыр? Токтомдун аткарылышы боюнча биз маалымат бергенбиз, иштер жүрүп атат азыр копто. Кандай бергенсиз? Азыр элимиз аракетчиге айтпадыңыз, бир да кылмыш иши казголгон жок деп. Кийин изденип атып таптыңыз, бирөө бар экен кечирип коюңуз деп. Мына биздин комиссия Жалал-Абадка бардык. Ушул жерде формасын кийип чабалекедей болуп отурушкан бардыгы.
Жалал Абадтын курортунда 8 жер участогын сатышты. Эмне үчүн ошо боюнча жаңы кылмыш ишин козгогон жоксуңар? Арслан Бапка эмне үчүн жаңы ишин козгободуңуздар? Ысык Атанын ичинде 9 жер участогы турат, эмне үчүн козгогон жоксуңар? Мына Караванда, Бишкекте $1 миллион сатышты, бир тыйынды кассага түшүргөн жок. Эмне үчүн ага жаңы ишин жаңы жагдайлар менен козгогон жоксуңар? Ысык көлдүн ичинде Телтору, Улан, бул жакта Кыргызстан профсоюзу, Ысык Атанын ичинде профсоюз өзү талашып атат. Эмне үчүн аны мамлекетке кайтаруу боюнча иш козгобойсуздар? Мына 4 ай болду, 1-октябрда силер токтомдун аткарышы боюнча маалымат беришиңер керек. Диний экстремист экенин аныктай албай атат го, эмне кыласыздар эми? Иш козгогонуңарга өзүңөр жооп бересиңерби? Ал боюнча кылмыш иш сотто каралып атты. Эксперттер заключениесин берген, сот эгерде чакырып келбесе, анда эме бир эксперт алып барып ал жактан өзүн көрсөтөт. Сизге суроо берип атам. Диний экстремист экенин аныктай албасаңыз жооп бересизби? Жооп берет, конечно, тергөөчү жооп берет. Сиздер МВД алып киргенсиздер да. МВД. Ооба, тергөөчү жооп берет. Ар бир кыймыл аракеттин жооп берет. Ушка диний билими бар адистер барбы азыр МВДда? Биринчи кылмыш статьясын коердо, бул экстремист экен деп бир багыт бергидей. Бизде 10 отдел бар, 10 отделдин балдарынан материал чогултат. Материал түшкөндөн кийин биз экспертиза жөнөтөбүз. Жана айткандай, 10 отделдин балдарыны медреседен бүткөндөрдү аласыздарбы же муфтияттан сурайсыздарбы? Кадрлар каяктан келет? Андай эмелер жок, бизде медресе бүткөн балдар бизде иштебейт. Жо, диний экстремист дегенде 10 отделдин балдар кантип кармайт? Сүйүн Абдуллаевич, генерал катары мына МВДдан келген өкүлдөргө бир баа берип койбойсузбу? Эмне деп атат булар? Юстициянын алдында эксперттик топ бар дейт. Экстремизмди аныктаган. Жөн эле ошолордун билимин, алардын адистигин, алардын ошол экстремист, диний экстремист экенин аныктай ошолордун биз адистүүлүгүнү карап коюшубуз керек десе болот да, бул комментарий бербестен. Аларга мен баа бере албайм. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда диний экстремист деп Нокатта, Араванда, Сузакта, Жалал Абадта бүт каттар келип атат. Ушул ички иштер министрликтерин тура эмес баа берип туруп киргени боюнча. Ошол диний экстремист катары, диний экстремист экендигин далилдебей туруп киргендиги боюнча ошондой каттар келип атат. Ал бул өкүл, ички иштер министринин өкүлү, орун басарысызбы, кимсиз? Сиз андай кылып кайша сүйлөбөстөн айтышыңыз керек болчу. Чындыгында, урматтуу депутаттар, ушул жака көңүл буруп берип коюңуздар. Биз диний экстремисттерди аныктабай туруп алып кирип туруп элдин тагдырына балта чабып атабыз. Туура деп айтып койсо болмок. Диний экстремизм дегенди коюп туруп туура эмес, билими жок. Ошол боюнча эч кандай окууну бүтпөгөн 9-бөлүмдүн балдары алып кирип кармап атышат. Кичине бир Кудай доозуна алып койгондун бардыгын. Руслан Бекназаровдун үйүнөн бир маалым саны китеп табылыптыр. Ушул булардын экспертиздери. Ушул сөзүнө мындай туура сүйлөп жүрсүн деп айткым келет да. Укук коргоо органдары замешаны ушул Кыргызстандын байлыктарынын сатылышына. Биз буга по факту коюп беребиз. Эмне үчүн ошол жерде келген профсоюздун төрагасы туруп, урматтуу депутаттар, силерге рахмат. Мына милиция карабай койгон, прокурор карабай койгон, сот бизге туура эмес чечим чыгарып койгондорду биз кайтара албай жүрсөк, мына эл өкүлдөрү силер комиссия түзүп чыгып туруп бизге жардам берип атасыңар деп эмне үчүн айтпайт профсоюздун жетекчилиги? Мени мындай саясий заказдар менен буларчы. Укук коргоо органдары саясий заказдар менен кокус келип калса дагы мурунку былыктарыбызды ачат деп коркуп атышат. Менден коркпогула, Алладан корккула. Мына укук коргоо органдары элди бууп, ыйлатып, кыйнап, көз жашын төгүп аткан үчүн акыретте да жооп бересиңер. Мына борбордук шайлоо комиссиясында урматтуу төрага конституциялык мыйзам боюнча силерде эркиндик бар. Силер бир да саясий заказ аткарбайсыздар. Өз алдынча эркин органсыздар. Мыналардын жүйөлөрүн четке кагып, талапкер катары каттап беришиңиздерди суранам.